لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 40 hadis Cenanın düşündürmesi. 8. hadis. İbni Umar radıyallahu anhuma rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Adamlar Allah'tan başka sığınууга татыктуу Кудай жок. Жана Muhammed Allah'tın elçisi dep көбөлүк берип, намаз окуп, жана закет берип калышканга чейин мен алар менен согушууга буйрулдум. Эгерде алар ушуларды аткарышса, анда менден өз жандарын жана мал мүлктөрүн сактап калышат. Бир гана исламдын акысын бузушкан кезде сактай алышпайт. Аллах аларды өзү эсеп-кысап кылат. Бухари жана Муслим. Хадистин түшүндүрмөсү. Пайгамбарыбыздын согушууга буйрулдум деген сөзү адамдарды бирден бир кармап алып өлтүрө берүү дегенди түшүндүрбөйт. Согушуу деп Аллах жолунда душмандар менен салгылашууга айтылат. Ал эми өлтүрүү деп өлүмгө татыктуу бир адамды өлтүрүүнү айтат. Ошондуктан ким менен согушуу уруксат болсо, аларды кармап алып өлтүрө берсе болот деп айтпайбыз. Өлтүрүү бул өтө кооптуу маселе жана анын да шарттары бар. Аллах Таала айтат: Эгерде момундардын эки тобу өз ара согушуп кетишсе, ал эки тарапты жараштыргыла. Эгерде экөөсүнүн бири баш тартып, экинчи топко зулумдук кылса, анда Аллахтын өкүмүнө кайтканга чейин баш тарткан топко каршы согушкула. Эгерде Аллахтын өкүмүнө кайтса, экөөсүнүн арасын адилеттүүлүк менен жөнгө салгыла жана адилеттүүлүк кылгыла. Чындыгында Аллах адилеттүүлөрдү жакшы көрөт. Хужурат сүрөсү 9-аят. Негизи мусулмандар менен согушуу арам. Алардын канын төгүү да арам. Бирок Аллах Таала келишпестиктерди чечүү үчүн, адилеттүүлүк үчүн жана туруктуулукту орнотуу үчүн каршы чыккан топ менен согушууга буйруду. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экендигине тил жана жүрөк менен күбөлүк берүү керек. Бирок бирөө тили менен күбөлүк берсе, анда ал жанын жана мал мүлкүн сактай алат. Ал эми жүрөгүндөгү болгон ыйманы Аллахка тапшырылат. Хадистен алынган пайдалар. 1. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле биз сыяктуу пенде. Башка пенделер буйрулгандай эле пайгамбарыбыз дагы буйрулган. 2. Хадисте айтылган иш-аракеттерди адамдар аткарып калышканга чейин алар менен согушуунун милдеттүүлүгү. 3. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп жүрөк менен жана тил менен күбөлүк берүүнүн милдеттүүлүгү. Эгерде тили менен гана айткан болсо, аны кабыл кылабыз. Ал эми жүрөгүндөгү нерсени биз билбейбиз. Анын жүрөгүндөгү сырын Аллахка тапшырабыз. Ошондуктан адам тили менен келме сөзүн айта турган болсо, анда ал мусулман болуп эсептелет. Бул адам жүрөгүнөн айтпады, бул адам жалганчы же коркорунан айтты деп ага биз жала жаба албайбыз. Анткени биз адамдардын жүрөгүндөгү нерсени билбейбиз. 4. Адам Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп ишенүүсү керек. Аллах сыйынууга татыктуу деп ишенүүсү жетиштүү болбойт. Себеби Аллах сыйынууга татыктуу деп гана ишенүүсү башка жалган кудайчылардагы сыйынууга татыктуу деген маанини берип калат. Ошондуктан Аллахты жалгыздоо башка жалган кудайчыларды четке кагуу менен жана сыйынууга Аллахтын гана татыктуулугун бекемдөө менен болот. 5. Мухаммед Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү жер бетинде орундалмайынча согуш токтобойт. Адам Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп күбөлүк берүүсү менен исламга кирет. Бирок кайсы бир топ адамдар Мухаммед Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүдөн баш тартышса, анда алар менен согушулат. Мухаммед Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү пайгамбарыбызды ээрчүүнү, андан башканы ээрчибөөнү, ошондой эле ал кабар берген нерселерге ишенүүнү, ал тыйган нерселерден тыйылууну жана пайгамбар көрсөткөн жол менен гана Аллахка сыйынууну талап кылат. 6. Намаз окуунун милдеттүүлүгү. Эгерде кайсы бир коом намаздарын окушпаса, анда алар менен согушулат. Жада калса кээ бир фикх алымдары дагы эгерде бир коом намаз окуп, бирок азан менен коомат айтууну таштап коюшкан болсо, анда алар менен согушулат деп айтышкан. Анткени азан менен коомат диндин сырткы жөрөлгөлөрүнөн болуп саналат. Фикх алымдары пайгамбарыбыздын төмөнкү хадисин далил кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир коом менен согушууга келгенде таң атканга чейин согушту баштабай турчу. Эгерде багымдат намазына азан үнүн уккан болсо, ал коом менен согушууну токтотчу. А эгерде азан үнүн укпаса, ал коом менен согушат эле. 7. Закет берүүнүн милдеттүүлүгү. Закет бул закет алууга акылуу адамдарга гана берилиши керек. Ошондуктан закетти өзүнүн бир туугандарына,
же бай досторуна берген болсо зекети туура болбойт. 8. Эсеп кысап кылуучу ал Аллах Таала. Пайгамбардын миллети адамдарга жеткирүү гана. Ошондой эле пайгамбардын мураскерлеринин дагы миллети адамдарга жеткирүү гана. Ал эми эсеп кысап кылуучу ал Аллах Таала. Ошондуктан эй Аллахтын жолуна чакыруучу бир тууганым, эгерде айткан дааватыңды адамдар кабыл кылбаса да кайгырбагын. Эгерде сен аларга Аллахтын динин жеткирген болсоң, анда мойнуңдагы миллетиңден кутулдуң. Аллах эсеп кысап кылуучу. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып мындай деп айткан: Сен аларга үстөмдүк кылуучу эмессиң. Бирок ким баш тартып капыр болсо, анда аны Аллах чоң азапка салат. Алар өлгөндөн соң бизге кайтышат. Кийин аларды өзүбүз суракка алабыз. Гашия сүрөсү 22-26 аяттар.